кириш сөз. Айтыңызчы, майрамдарда дасторконго сөзсүз түрдө эмне коюлат? Ананчы тарелкага салынган кургак жемиштер жана жаңгактар да. Коноктордун табити ар кандай болгонуна карабастан, жаңгактын кайсы түрү биринчи түгөнөрүн байкап көрдүңүз беле? Албетте, падышанын жаңгагы аталган миндаль. Эгерде ал жөнүндө кененирээк билгиңиз келсе, анда биз менен болуңуз. Тарыхы. Бадамдын мекени катары Азиянын түндүк жана батыш тарабы эсептелет. Батыш өлкөлөрү менен Америка Кошмо Штаттарында пайда болгонго чейин эле Азияда миндаль маданияты бар болгон. Байыркы Египетте бадамдын жаңгагы кошулган тамак аш бийик саналып фараон жана ак сөөктөргө гана тартууланчу. Англияда бүгүнкү күнгө чейин 5 даана бадам ийгиликтин, байлыктын жана молчулуктун символу катары саналат. Ал эми Швейцарияда Рождество майрамында бышырылуучу таттуу токочторго кошуу салт. Эгерде таттуу токочтун кесими менен чогуу бадам кимдир бирөөнө тийип калса, ал адам жаңы жылда кирешелүү болот деп эсептешет. Кызыктуу фактылар. Кургак бадамды сууга чылап койсо, оңой чайналып бат сиңет. А эртең менен болсо миндаль жумшарып, сырты арчылган соң бактан жаңы үзүп алгандай таасир калтырат. Курамы. Бадамдын курамындагы белок сиңимдүү келип, бардык аминокислоталарды камтыйт. Миндаль жаңгагынын жарымынан көп салмагын май ээлейт жана линоль кислотасына бай. Бул кислота нерв системасында мыкты функция аткарат. Миндальдын курамында белок жана майга караганда аз гана углевод болгондуктан, аны нан, таттуу кургак жемиштер, жүзүм жана инжир менен кошуп жеген жакшы. Бадамдын курамынан B1, B6, Е жана аз өлчөмдөгү С витаминин табууга болот. Анын курамы кальций, фосфорго бай жана анда магний, калий, темир дагы кездешет. Курамындагы кальций сүткө салыштырмалуу бир нече эсеге көп. Башка жаңгактар сыяктуу эле бадам цинк, жез, марганецке бай келет. Пайдалуу жактары. Бадамда кальций, магний жана калийдин курамы абдан жакшы айкалышкандыктан ачуулануудан, депрессиядан сактап, стрессти жеңүүдө жардам берет, чарчоону жазат. Спорт менен машыккандар жана кара жумуш менен көп алектенгендер бадамдын күчү жана энергия берүүчү касиетин оңой байкай алышат. Ошол эле учурда ал ден соолукка эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Курамында майдын көптүгүнө карабастан, миндаль холестериндин деңгээлин азайтат. Мунун себеби майлуу кислоталардын баланстуулугунда жана Е витамини, антиоксиданттарда болушу мүмкүн. Курамындагы мындай азыктар жүрөккө дагы жакшы таасир тийгизип, артериосклерозду айыктырат. Андагы кальций, фосфор жана магнийдин жардамы жана кальцийди көпкө сактай алган касиети менен миндаль остеопороз жана сөөктөрдүн деминерализациясында табылгыздаба. Бадамдын курамында углевод, белок жана май болгондуктан диабетиктер үчүн дагы жакшы азык. Кош бойлуу айымдар үчүн миндаль баалуу. Эмчек эмизген учурда эненин сүтүндө лактацияны көбөйтөт.